Күз, кыш мезгилинде өрттүн дээрлик басымдуу бөлүгү турак жай секторлорунда катталат. Келип чыккан өрттөрдүн негизги себептери жарандардын электр жабдууларын колдонуудагы этиятсыздыгы, отко этиятсыздык менен мамиле кылуу, мештердин морлорун туура эмес колдонуусу жана жаш балдардын от менен ойноосу эсептелинет. Кырдаал катталган учурда өзүн кантип сактап калуу керектигин, өрт кырсыгы катталган учурда объектилердин администрациясы жана персонал тарабынан алгачкы аракеттери, өрт каражаттары менен иштөө ыкмалары тууралуу маалымат берүү болуп саналат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүү жана алдын алуу башкармалыгынын берген маалыматында 2017-жылы 4668 өрт кырсыгы катталган, 2018-жылы 4808 түзгөн, 2018-жылы жалпы чыгымдын саны 35% түзгөн. 2019-жылдын январь айы ичинде республика боюнча 191 өрт кырсыгы катталып, өткөн жылга салыштырмалуу өрттөр 54,6%га азайган. Андан 4 адам каза болгон. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кыш мезгилиндеги өрт коопсуздук эрежелерин эскертет. Ачык аянтта кургак чөптү таштандыларды өрттөбөгүлө, бузук мештерди жана морлорду колдонбоңуздар. Бузук электр орнотмолорун колдонбоңуздар. Колго жасалган жылытуучу электр приборлорун колдонбоңуздар. Күйүүчү материалдарды чатырда, жертөлөөдө жана тепкичтердеги аянтчада сактабагыла. Балдарды кароосуз калтырбагыла. Электр жылыткычтарын күйүүчү буюмдарга жакын орнотпогула. Өрт катталган учурда 112 жана 101 кыска номуруна чалыңыздар. Мына ушуга окшогон эскертүүлөр калк арасында жана массалык маалымат каражаттары аркылуу байма-бай жүргүзүлүүдө. 112 кызматы бул өзгөчө кырдаал жаралганда жаратылыш кырсыктары, укуктардын бузулушу, орлардын дүрт этүүсүндө жана энергетика тармактардагы аварияларды чакыра турган бардык чукул кызматтардын бирдиктүү номуру. Чалууларды кабыл алуу бүткүл Кыргызстанда ишке ашат. 112 номуруна чалып, жарандар чукул кызматтардын кепилдүү жардамына эгедер болушат. Ошондой эле 112 кызматы окуя болгон жерге бир нече чукул кызматтарды жөнөтүүгө мүмкүндүк ачат. Эми силер чалууну 112 Кыргызстан уюлдук колдонмосу аркылуу жүргүзүп, окуя болгон жерден сүрөт же видео жөнөтө аласыздар. Өзүңөрдү жана жакындарыңарды сактагыла. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин адистери турак жай секторлорундагы өрттү алдын алуу, адамдардын өлүмүн болтурбоо максатында өрткө каршы бир катар үгүт иштерин жүргүзүшүүдө. Шаардагы жаңы конуштарда үймөй кыдырып түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жаткан учуру. Өткөн аптада Керамика жана Красностроитель жаңы конуштарындагы тургундарга өрт коопсуздук эрежелерин сактоо максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, маалымат баракчаларын таркатышты. Мындай жука калайдан, жука трубадан коюлбаш керек негизи. Мур деген терезеден чыкпаш керек. Азыр сиз терезеден чыгарып койдуңуз, шамал башкача багытта бериле турган болсо, ичине сурат. Ичинде балдарыңыз, неберелериңиз уктап аткан болсо, тынчып калат деген неме да бул. Алдын алуу да. Ушуга окшогон алдын алуу иштери шаардын бардык аймактарында жана өлкөнүн облустарында жүргүзүлүп жатат. Акыркы убактардагы жарандардын отко көңүл кош карап, жыйынтыгында адам өмүрлөрү кыйылып жаткан учурлар кездешүүдө. Айрыкча акыркы убактардагы катталган өрт кырсыгынын саны өсүп жаткандыктан жарандарга үйдө балдарды жалгыз калтырбоо жана электр жылыткычтарды сайган бойдон таштап кетүүсү же болбосо мештин морун туура эмес орноштургандыктан келип чыгууларын эскертишүүдө. Бүгүнкү болуп жаткан негизги иш-чаранын негизги максаты азыркы учурда кышкы өрт коркунуч мезгилинде турак жайларда өрт көп катталгандыгына байланыштуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө биздин министрликтен өзгөчө Кырдаалдар бөлүмүнүн Свердлов району боюнча азыркы учурда 5-6 кызматкер иштеп атат түшүндүрүү иштерин. Бүгүн ушул Керамика жаңы конушунда турабыз. Мынакей азыр түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Буларга түшүндүрүү иштери именно ушул өрт коопсуздук боюнча. Азыр кышында билесиздер, үйдү жылуулаш үчүн эмне керек? Мештердин жана морлорун туура пайдалануу, электр шаймандарын туура пайдалануу, андан тышкары эки жакка чыгып кеткен учурларда жаш балдарды кароосуз калтырбоо, электр шаймандарын эки жакка чыккан учурда сеттен ажыратуу, ушул сыяктуу
өрт коопсуздук эрежелерин түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Мындан 1 жыл мурун Унаада катталган өрт кырсыгына кабылып, азыркы күнгө чейин дарылоо иштери улантылып келген Бишкек шаарынын тургуну баласынын аман калганына сүйүнөт. Баласы Унаада ойноп жаткан учурда унаа өрттөнүп кеткен. Кичинекей наристе сыртка чыга албай калган. Унаасы газ менен жүрүүчү болгондуктан кырсык эмнеден чыгып кеткенин өзү дагы түшүнбөй калган. Учурда 2 жаштагы баласы 2 жолку операцияны башынан өткөргөн. Арттагы балдар чыгып кетиптир, бул алдына секирип кетиптир, бул алдынан чыга албай калыптыр да, кичинекей болуп. Аны эшикке чуркап чыксам эле ошо жалындап күйүптүр. Ошону билбейм. Мен барганча машинаны жок кылып коюптур, анткени берки балам да коркуп калып үйгө кирбей такыр баратат. Ошону кыйкырып эметтир, ошону биз барганча машинаны жок кылды. Өрттөн жабыркап күйүккө кабылгандар Бишкек шаардык травматология жана ортопедия изилдөө борборунун күйүктүү дарылоо бөлүмүндө дарыланышат. Дарыгерлердин айтымында күйүккө кабылгандардын 70% жаш балдар түзөт. Ак халатчандар күйүктүн пайызына жараша 6 айдан 1 жылга чейинки кайра дарылоо иштерин жүргүзүшөт. Акыркы 2 ай ичинде жалпысынан 251 адам күйүктөн жабыркап ооруканага түшсө, анын 150-сүн жаш балдар түзгөн. Жаш балдардын күйгөнүн себеби бул биринчи очередте ата эненин көңүл буруп карабаган балдардынчы. Ошо көңүл буруп каралбайт балдар, ошол себептүү көп балдар күйөт. Экинчиси бул жанагы колдоно турган ысыткычтар, жөнөкөй колдоно турган суу ысыткычтар, жылыткычтар, ошолорду жанагы техника безопасность соблюдать этпейт. Кээ бирде электрический жанагы розеткалар ачык болуп калат, аны жаш бала осознавать этпейт, аны байкабайт, просто барып колун салат и кээде болуп калат, ушундай оор тяжелый увечьялар алып калышы мүмкүн. Өрт кырсыгы бул материалдык баалуулуктардын өрттөнүп жок болушу жана адам баласынын өмүрүнө коркунуч менен коштолгон контролдуга алынбаган өрттөнүп күйүү процесси. Андыктан аны убагында алдын алууну кам көрүүнү адистер эскертет. Эгерде ошо батирдин ичинде же там бөлмөлөрүнүн ичинде өрт болуп кетсе, эң эле биринчи баягы паникага алдырылбаш керек да. Паникага алдырып ийсе, баягы эмне кылып аткандарын адамдар баягы өздөрү деле ойлонбой жазап салышы мүмкүн. Ошон үчүн паникага алдырбай, жакын жайгашкан эшик болобу же терезе болобу, эвакуационный выход деп коебуз, ошолорду биринчи баягы таап, ошолордон чыкканга аракет кылыш керек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери эскертет. Өзүңүздөрдүн жана жакындарыңыздардын коопсуздугун сактаңыздар.